Кубаныч Алибековду чакырабыз. Анткени Кубаныч мырза ошо өзү Москвада жүрүп, мигранттарга байланышкан, биздин мекендештерге байланышкан бардык иш-чараларда ушул киши өзүнүн салымын кошуп, жардам берип жүрөт. Бүгүн дагы өкмөткө бир айрым өзүнүн сунуштары бар экен. Ошон үчүн азыр Кубаныч Алибековду бул жака чакырабыз. Кубанычбек Алибеков Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин бүтүрүүчүсү. Ал Орусиянын Москва шаарында хирургия адистиги боюнча ординатура жана аспирантураны аяктаган. Адистиги врач-хирург. Ушул тапта Кубанычбек Москвадагы көп тармактуу медициналык клиниканы жетектейт. Ал негиздеген клиника 30га чукул кыргызстандык мигранттарды иш менен камсыздап жатат. Кубанычбек Алибеков өлкөнүн медицина тармагынын сапатын жакшыртууну самайт. Саламатсыздарбы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, эл өкүлдөрү жана бүгүнкү жаштар. Мен бүгүнкү жаштар платформасына төмөнкү маселелерге токтолуп, аз да болсо өз сунуштарымды айтууну туура көрдүм. Биринчи маселе бул акыл агымы жана акыл инвестициясы деп аталат. Акыркы мезгилде дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө акыл инвестициясы жана акыл инвестициясы бул өтө кымбат жана өтө маанилүү болуп эсептелет өлкөлөрдүн өнүгүшүнө. Ошол себептен бул маселе өтө маанилүү деп эсептейм, айрыкча азыркы учурда. Биздин өлкөдө акыркы убакта жогорку квалификациялуу адистер медицина, экономика, юридика, туризм боюнча жетишпегени байкалат. Мунун себептерин мен биринчиден айлык маянанын азынан көп биздин мыкты врачтар, мугалимдер, экономисттер мигрант болуп кетип жатышы. Экинчиден бул чет өлкөлөргө квота аркылуу кетип жаткан жаштардын кайра кайтып келбегенин деп түшүнөм. Биздин өлкөдөн жылына 1000ге чукул бүтүрүүчүлөр, жогорку окуу жайдын бүтүрүүчүлөрү чет өлкөгө квота аркылуу жөнөтүлөт. Жана квоталарды бизге бөлгөн мамлекеттер булар Россия, Казакстан, Белоруссия, Китай, Венгрия мамлекеттери негизинен. Бул квоталарды убактын тардыгына байланыштуу мен жалаң гана Орусияга тиешелүү квоталарга токтолуп кетсем, Орусиядан билим алууга квоталар 2014 жылга чейин бул Кыргыз Республикасынын билим берүү министр тарабынан бөлүнүп келген. Ал эми 2014 жылдан тарта Орусиянын билим берүү жана илим министрлигинин атайын катынын негизинде бул Бишкек жана Ош шаарларына жайланышкан Орус кызматташтыгы агенттиги тарабынан бөлүнүп келет. Мындайча айтканда, биздин министрликтин көзөмөлүнөн алыстаган. Бул слайдта мен Орус кызматташтыгынын берген статистикасына токтолуп кетсем, 2015-16 окуу жылына 445, 2016-17 окуу жылына 300, ал эми 2017-2018 окуу жылына 400 квота бөлүнгөн. Бул квоталар аркылуу албетте биздин жаштар чет өлкөнүн жогорку окуу жайларында билим алганы жакшы. Бирок ошол кеткен биздин бүтүрүүчүлөрдүн канча пайызы Кыргызстанга кайтып келет? Канча пайызы жумуш менен орношот? Статистика же көзөмөл барбы? Жок. Маселе мына ушунда. Биздин өлкөбүздүн мыкты артыкчылык дипломдор менен аяктаган жаштары, мындайча айтканда жаштардын эң эле каймактарын электен өткөрүп, чет мамлекеттерге окууга жөнөтүп, алардын кайра кайтып келүү кепилдигин албаганыбыз биздин өлкөнүн келечегине терс таасирин тийгизет деп эсептейм. Ошол эле мисал, Орусияда жылына 100 миңдеген эмигранттар батыш өлкөлөрүнө кетишет. Росстаттын статистикасына таянсак, ошол 100 миңдеген эмигранттардын ичинен 40% бул жогорку билимдүү. Демек, бул маселе Орусияда да бар. Бул маселени чечүү жагдайында Орус бийлиги сырттан келген жогорку билимдүү адистерди жеңилдетилген түрдө орус жарандыгын берүү менен чечип келет. Мыйзамын кабыл алышкан. Ошол мыйзамдын негизинде көптөгөн билимдүү кыргыз жаштары да арбын экени бул өтө өкүнүчтүү. Менимче, ушул кадр саясатында кадрлардын жетишсиздигини бул аз да болсо Кыргызстандын жаштары менен толуктап жаткандай сезилет. Бул маселелер боюнча мен төмөнкү сунуштарды айтат элем. Квоталарды Кыргызстанга биз эң эле керектүү адистиктер гана боюнча жөнөтсөк, рационалдуу. Ал эми бул квоталарды рационалдуу бөлүштүрүү боюнча Орус кызматташтыгы гана эмес, бул Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлиги да көзөмөлүнө алыш керек бул нерсени.
алар кайда кетип атат, канча жаштар кетти, канчасы кайтып келди, ошолордун канчасы жумуш менен. Мисалга айтсак, биз медицина тармагында, мисалы бизде аритмолог жетишпейт дейли Кыргызстанда. Чындап жетишпейт. Бул мисалга Саламаттык сактоо министрлиги Билим берүү министрлигине сунуштап, бизге 2 аритмологду квота аркылуу жөнөтөлү. Алар барып үйрөнүп, кайра келип Кыргызстанга жардамы тийип өнүктүрүш керек. Так, экинчиси квоталык орун, үчүнчү сунуш бул квоталык квота менен кеткен биздин жаштардан кепилдик кат алуу. Бул эмне? Бул кеткен жаштардан кепилдик кат алуу, бул Кыргызстанга, кийинки слайдты койсоңуз, Кыргызстанга кайра кайтып келүүсүн бул себеп болот да. Мындай практика мына кошуна Казакстанда кеңири колдонулат. Бул жогоруда айтылган сунуштар аткарылса, акыл агымы аз да болсо Кыргызстанга кайра келет деген чоң ишеним бар. Экинчи маселе бул өзүм Орусиядан келген үчүн бул бир аз миграцияга тиешелүү, мигранттарга. Бул мигранттар бул чет өлкөдөгү мигранттардын шайлоо укуктарын чектелиши. Мигранттын чет өлкөгө чыкканда өз мекенине болгон сүйүүсү, сагынычы, кусалыгынын негизинде патриоттук сезим ойгонот. Бул жаштар кайдыгер эмес Кыргызстанга, бул мигранттар кайдыгер эмес. Эмгек мигранты бул оор турмуштун айынан чет өлкөгө жумуш издеп кеткен жарандар. Булардын убактысы чет өлкөдө өтө чектелүү. Жана ошол себептен шайлоодун алдында барып форма 2 бланкасын толтуруу булар үчүн өтө ыңгайсыз жана түйшүктүү деп эсептейм. Форма 2 бланкасынын себебинен былтыркы президенттик шайлоодо 10 000 деген мигранттар шайлоо участкаларынан сыртта калды. Буга өз көзүм менен күбө болгом. Бул өз өлкөсүнүн экономикасына эбегейси чоң салым кошкон мигранттардын мындай шайлоого катышуу укуктарынын чектелүүсү мигранттардын арасында өтө терс көрүнүштөрдү, өтө терс наразычылыктарды жаратты. Азыркы учурда Орусияда эмгектеген мигранттардын жалпы саны бул 650 000ге чукул. Бул деген Чүй жана Талас областынын шайлоочуларынын жалпы санына барабар деген. Мисалга алсак, 2017 жылдын Борбордук шайлоо комиссиясынын статистикасы боюнча президенттик шайлоодо Орусияда ушул 650 000 мигрант бар өлкөдө болгону 2608 гана добуш берген. Бул мындай айтканда 0,4% гана деген. Башкача айтканда бул Талас областы менен Чүй областы бул бир да шайлоочу добуш берген жок дегенге барабар. Эми бул маселелерди чечүү үчүн албетте сунуштар бул өтө чечүү үчүн мындай сунуштарды айтат элем. Форма 2 бланкасын алып салуу боюнча мыйзамга, шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү. Экинчиси, биометрикалык паспорты бар ар бир сырттагы жаран шайлоого укуктуу жана ошол укуктарын кайтарып берилүүсүн. Шайлоочулардын санына жараша урналардын жана шайлоо баракчалардын көбөйтүлүшүн сунуштайт элем. Себеби бул жерде бир айыл өкмөттө 3000 шайлоочу болсо 4-5 урна орнотулат. Ошол эле 500 000ге чукул Москва шаарында болсо, ал жерге деле 4 бул деген ар бир мигрант 3,5 секундта келип шайлап кетиш керек деген. Мындай ыңгайсыздыктарды жоюп, аларга шарт түзүп беришибиз керек. Жогоруда айтылган маселелер боюнча сунуштарды тиешелүү органдар карап, биздин да үнүбүздү угуп, жана оң жакка чечилишин күтөбүз. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга. Чоң рахмат. Кубаныч Алибековдон конкреттүү көйгөйлөрдү жана конкреттүү сунуштарды айтып өттү. Мына бул жерде Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Өмүрбекова Алтынай Сейитбековна отурат. Кубаныч мырза, сиздин маселеңиз боюнча Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин став катчысы Ташиев Жапаркул Актаевич бар бул жерде. Ал эми акыркы шайлоо боюнча сунушуңузда Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын баш кадиси Мамбетов Бактыныр Маликович отурат. Сиз ушул Борбордук шайлоо комиссиясына азыркы Кубаныч Алибеков мырзанын сунуштарын жеткирип бересиз деп ойлойм. Чоң рахмат сизге атайын келип, ошол 1000 деген, керек болсо 100 000 деген биздин четтеги мекендештерибиздин оюн ушул трибунадан айтканыңыз үчүн.